2023-жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 15%га жогорулатуу пландалууда. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары Улан Жума уулу билдирди. Ушул тапта соцфонддун бюджети бекитилип жатат. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 1,5 миллиард сомго көбөйтүү пландалууда. Ал эми базалык бөлүгү канча болот? Бюджет бекитилгенден кийин маалым болот. Айта кетсек, 1-октябрдан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин көбөйүп. Ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулады. Жалпы жонунан пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоонун жыйынтыгы боюнча жалпы пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомду түздү. Бул жыл башындагы пенсиянын өлчөмүнөн 33%га же 1980 сомго жогору болду. 735 миң пенсионердин пенсиясын индексациялоого 4 миллиард 424 миллион сом. Анын ичинде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен пенсиянын базалык бөлүгүнө 3 миллиард 83 миллион сом, пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 1 миллиард 341 миллион сом кошумча керектелет.